Onu egip bütkönümde alı karışıp şey tekelde o dedi kelip turup kaldı. Vice-premierde de. Geri körüp. Nevisin saldat de bunu şu жерде айтты да, мына түп дейді ғой. Бұл жағы да бағанда түппіз. Мыналарда сондай. Бірақ аз чөп көрінбей қалған да. Мына бұл қанша жылдық бұл? Бұл азыр 4 жыл болды ғой. 4 жыл болды. 4 жыл болды. Ассаламу-алейкум Facebook қолданушылар, ассаламу-алейкум бағбандар жаматы. Біз сол Арқаның Айкөл аймағындабыз. Мына Айбалаев Кәрім әкебіздің бағындабыз. Мына азыр бұл жерде Кәрім әкебіз 60 гектар жерді өздөштіріп, шул жерге шавдалы, алма, өрік, гилес егіптір. Мына азыр шавдалы бағында тұрабыз. Мына көріңіздер, бұл жағынан да қарасаңыздар тегіз, бұл жағынан қарасаңыздағы тегіз екен де. Шахматный қылып отырғызылған екен мына бақтар. Эми Құдай берекесін берсін. Бақ түшімге кириптир. Дыйкан баба алып сатып атат экен. Мына азыркы күзгү обработкаларды кылып атат экенсиздер да? Ооба. Азыр эми айдатып, мына трактор айдап атат. Ичиде эми кыркычты эми баштайбыз, Кудай калса. Обрезканы. Обрезканы баштабасак жете албайбыз биз. Азыр бардыгын кыркып бүткүчө ошо мартка барып калат да. Мартка барып бүтөт, обрезка. Жетишебиз. А мына биринчи шапталы бышабы? Эң биринчи же өрүк бышабы? Шабдалынын чилгилеси бар, чилгиси да бышат, анан өрүктүн да мындай эртең бышат турган ак өрүктөр бышат да биринчи. Бирок майыска өрүк жок бизде, бирок бардыгы мына ак өрүк бар. Мына ушуну бак кылып баштаганыңызга канча жыл болду? 15-жылдан бул жагы. 2015-тен бул жагына аракети 4 жыл болуптур да. 4 жыл. 4 жылда мына 60 гектар жерди өздөштүрүп, ушул жерден түшүмүн алып, мына багбанчылыкты мына жасап жаткан Кәрим абабызга суроо берели. Кәрим аба, мына багбанчылыктын мына сырларынан кичине бөлүшүп кетпейсизби? Эмнеси менен айырмаланат? Бул берки кара мына жер иштеткен, пияз, картошка эккенден. Бул дарак бул эң жакшы неме да бул. Себеби даракты эгип коюп, мына обрезкаларын кылып, өз убагында ушу азыктарын берсең, бул чем немеден жакшы. Пияз немелерден эми кыйын, пияздар эми кыйын да көп суу керек. Бул эми сууга азыраак суу ичет мисалы үчүн. 10 күндө, 12 күндө бир учуруп кетет араң бизде. Биздин жерибиз ыстык, таштак, тез куруп неме болуп калат да жерибиз. Ошонун үчүн 10 күнгө 10 күндөн ашып кетсе эле уже немелер кайый баштайт да. Дарак. Ошонун үчүн тез суу болуп турса бизге жакшы болот эле. Азыр силерге ушул жерге аке эмне кемчилик болуп атат? Бизде эң кемчилиги эле эң биринчи суу. Суу, Суу эле ушу бизге кичине суу эле болсо, анан ал жагы Кудай калса берет бул жерде. Кәрим аба, мына 60 гектар жерди өздөштүрүпсүз, дагы өздөштүргөнү, дагы жер барбы бул жерде? Бул жерде жер ал жакта общий бардыгы ошо 1000 гектардан азыр бул жерде мурда Союздун убагында бир 400-500-600 гектар жерди өздөштүргөн. Азыр мен айттым го, мына ал 500-600 метр жерге чейин өздөштүргөн дагы, андан ал жагы бир 300-400 метр Ферганский каналга чейин дагы калган ал жагы дагы. Ал жагын дагы кичине ал жагын дагы дарак кылса болот да. Болот, барып туруп. Ondan keyin mına al жагында азыр 2-3 бригада жатат азыр. Мурда. Эч нерсе келген эмес. Мурда пахта экчип эле, мында жүгөр экчип эле, анда Союз бузулуп кеткенден кийин бүт баягы турбаларды алып, сатып, анан Союз бузулгандан кийин неме болуп кетти да уже. Жок болуп кетти. Жок болуп кетти. Ал жакта канча өздөштүрсө болот? 1000 гектар жер жатат дең. Жатат. Спокойно 1000 гектар. Суу болсо эле? Суу эле болсо болду. Болду, иштейт, дарак болот, Бул жерге азыр кеминде бир эгер 1 куб суу болсо, 1 куб суу болсо бул жак бир чоң эле айыл болуп, Айкөл ол жагына элдерди отургузуп, тиякта неме бар, жигдалдын үстүгө, туристтерге неме.
Анан ал жакта мына жерде Каратоо дейт, ошол таза суун түшүрсө, Мхм. 10 километр бар, ошол жерден труба тартып келип туруп, питовой сууду алып, Мхм. шор сууду бул жактан алса, бул жерге бир чоң айыл түшүп калат да, границадагы кармалып калат. Кармалып калат. Анан баягы менин мына сиздин сөзүңүзгө улай баягы жерге талдагы бир туугандарыбызды, баягы Памирдеги кыргыздарды ушул жерге көчүрүп келсек болобу? Көчүрүп келсеңиз болот, бирок бул жердин ысыгына чыдабайт эми алар. Олар Чыдабайт ысыгына. Бул жер аябай ыстык болот. Алар ошол неме деле. А бирок мына ошо Жидалинин адамдарын өзүн чыгарсак да болот экен анда, окшош эле. Өзүнүн адамдарын, жидалын адамды чыгарса болот. Чыгарса болот, Тажикстан. Ушул жерде жашаган неме жашай албайт башка адам. Башка адам жашай албайт, Мына Маргүл Даргаздагылар да келип чыдабайт да биздин жака. Ояк салкын, Ажак салкын да. Алла салкын. Плюс мына ал жак жатат мына. Мына. Азыр көрсөтөм. Бул жакта бир жалган айтпасам 4-5 миң гектар жер жатат да. 4-5 миң гектар бак отургузганы жер бар. Жатат. Жөн эле жатат. Жөн эле жатат. Суу маселесин чечсе болобу? Акча Бул болсо. маселесин эгерге Козбола дайрасыны водохранилиштик куруп туруп, ошону тосуп туруп, ошону алып келсе, анан бул жактан мына ал жерден да насостук станциябыз бар. Бул жерде тажиктар менен сүйлөшкөн. Мына азыр Кайракумский водохранилиштик көрүнүп турат азыр ал жерде. Азыр мына туман болуп көрүнбөй турат. Көкмөк суу турат даяр. Биздин ошол сууду ошол кайра өзүбүздүн эле суу ошол дагы Нарын дарыясынын суу да бул. Ошону тартып алып чыгып келип ушинтип өздөштүрүп отурабыз да. Өздөштүрсө болот дең дагы эле. Законный болот да. Бардыгы даяр дең. Бардыгы даяр жер мына. Бул жер бардыгы даяр эле. Только лотокто отургузуш керек. Дальше апарыш керек. Лотокторду сатып бергенден мурда эмес. Разбар кылып. Эми мына жигиттердин кылып аткан ишине көңүл бөлөлү. Булар азыр сорту экинчи сортко улаптыр чыңгыз мырза. Мынакей алыптыр, азыр көрсөтүп атат, чечип атат. Бири-бирине жабышкан уже. Аган. Жарма. Былтыркы Кыйгач кесүү боюнча эле мындай эле кесип туруп эле ортосуна жабыштырыптыр. Будагын алыптыр. алыппы? Агарып турган болсо алган болот. Ошону көрүп атабыз. Жок, муну саган эмес. Жабышпап турду. Бирок мына алган мына. О, томпоюп турат го ошол. Ошо томпоюп Ошол ар бир эмеге көчөткө 2-ден 3тен отурганбыз, ошону бирөөсү алып калса. бул апылитил үчүнбү? Сорту Мына жакшы экен да. Мунусу да алган мына. Бул да калыптыр. бул жерде азыр бир 15 миң түп көчөт бар да азыр. 15 миң түп 60 гектарда. Ошого жакын барса керек. Ар кандай нелер бар да, сорттор бар да. Курма бар, мисалы үчүн 1200 Түп курма бар, Шабдалы менен Бул кыкабыз да, бул болот кыкканга. Арамас кылыш керек да. Канча түп шапталы бар? Шабдалы канча бул? 4 миң лира. 5000 бар да. 5 миң. Мына жерде азыр 1,5 миң түп бар мына жер. Нерде? Чисти шапталы. Шапталынын өзү. Калганы баягы өрүк шапталы эгилип кете берген да. Где-то 5 миңге жакын. Өрүк менен шапталы көп экен да, Гилес канча түп дедиңиз? Гелес 500 түп, 500 түп деп койдум, билбейм. 1200 агамыз. Бирок бунун канчасы кургап атат да. Кургаганда где-то 500 калганда ошонусун айтып сиздерге. Ошо. Шапталарда, өрттөрдө канчасы Бирок шапталы менен өрүк таштан коркпойт экен да. Мен ошо билишимче. Келес коркот экен азыр, келеске барайлы азыр, Күйүздөр. Биринчи, экинчи жылда жакшыраак суу көбүрөөк коюш керек да. Ылдый жак. Ылдый жак. Анан ошол мына жалаң болуп турган жер, мына гиласи кокон гилас баягы черешня. Болбоду да, жак ыстыктык кылды, билбейм, утуруп ар жыл куруп анан куруп кетти да. Мен бузушка туура келип атабы. Неме буну неме кылдыңар беле багында? Түшүнгө кирди беле? Жок, Кире элек, түшүнгө кирбеди. Ушунча чоң болсо да түшүнгө кирбеди. Ыстыктык кылат окшойт. Ыстыктык кылат экен да. Бунун сортун подбирать этиш керек экен да. Мына азыр мына сиз балдар айтып аткандай мына уланган жеринен суу чыгып атат деп атпайбы?
Анан onun үстүнө мына кокон гилес мына таштан коркот да. Ташка такалды, тамыры кургап кала берет да. Taşta bu. Bizim yerimizde taş var. Мына Facebook колдонуучулар баягы немеде телевизордо көрсөтөт го. 2 гектар бак кылыптыр, 3 гектар бак кылыптыр, 10 гектар бак кылыптыр деп. Мына биздин Айбалаев Карим акебиз 60 гектарга бак кылыптыр. Дагы планында дагы бир 50 гектар жерди өздөштүрсөм деп атат экен. Мына ушул силер көрүп турган ушул дарактардын бардыгын ушул акем өз колу менен отургузуп, анан мынау ар биринин астына суу тартыш үчүн мына ручной булар өздөрү канал кылып чыгышкан. Gidere bir 4-5 metre жерди kolda ruşuna arık kılıp çıktık da. Her bir mınava nebeleri var ama az misal için 600-700 metre. Mınava yerde 700-800 metre yerleri de var da. Uzunluğu az. Mınava yerden ıldı kaça olsan bu 800 metrede çıkarttı. Ошого ручной өзүңөр лоток куюп чыктыңар, цемент менен. Taşlı tizip, onun üstüne sement tepip çıktı. Цемент аркы кол аркы кылып. Onda kılmasa ağın bolup ketedi da. Ağın bolup ketedi. Sırada ele su juup ketedi, bar жок. Азыр мыналар келерде караң көк курап кеткен ушечи. Канча арасын толтойбуз баары курап калат да. Çingiz tazalay bu demege çen jakın aydasın. Bala bundan kaçan aydasın. Жоқ, бұл ертең тегізіп берген капталып кетеді. Да, бұл нарғы жылқыда майдар қойды, мұны ертең капталып қалды мынаны. Кейін ана Zor aydalık, güzel. Gibi olduğunda buna olar şardalılar. Bir şardalı bir örük bulup gittiğinde. Buna bu tazı kesken de buna alıp. Kesip olanı buna azı. Bu agronomda kanday demek lazım o bala. Keskelet hazır. Ne deyken onlar. Şu keskeni şurada mı bunlar? Yükün buna da alış gerekli. Bunu Çıngiz keset eкен да, ha? Чыңгыз кесе. Өзү, ha? Buna da alış gerekli. Yeni oyun boyunca buna da alış gerekli ama lazım. Ba birinin üstüne birin minip turgan şaktарды algıla деп атат го. Bunda internetten görüp ne bakma da dalda. Бизге ушундай Мына Азаматтын немеси, мына Азаматтын Касаевдин опыту аябай күчтүү да. Анан мына Бекболоттагы өзү көчөттү неме кылып подвойдон чыгарып андай маточный подвойдон ошодон өстүрүп аракет кылган бала да. Мына ушулардын бардыгы мына Кыргызстанга пайдасы тийсин деп ошого бактабатка чакырып буларды. Анан кийин азыр Аскар Сулайманов деген дагы болот. Ол жерди багат да ол киши. Аскар Сулайманов деген агроном бар, консультант. Ол жерди семиртирет, жерге иштейт. Жерге кандай эмне азыктар керек, ошолордун бардыгына ошол жеткирип бере алат да. Мына жер канчалык семир болсо, ошончолук берет да. Мына азыр мына баягы эле биогумусту жеп болбосом жөн эле мына чиринде бар го. Мына көңдү биз алып келебиз дагы багы обработка болбостон туруп эле салып беребиз да. Ого болсо көңдү үйүш керек дагы мына биофабрикадын триходермин анан биялигин деген өзүнүн житкисти бар. Анан кийин мына иним айтып аткан, Азамат айтып аткан микроорганизм Байкал деген бар. Ошо үчөөнү аралаштырып туруп ошого чачып туруп ошону клёнка менен жаап кое турган болсо 3 ай 4 айда чирийт. Ошолдон мына багы биогумусчалык, сөл жыландан чыккан кыкчалык болбосо дагы ошол биогумус бергенден 30%-ын ошол бере алат да. Биз чиритпей эле алып келип талаларга чачып алабыз дагы анан оточо чийип кетет. Ото чөптөр. Аны кайрадан ошончо акча берип туруп аны жок кылабыз да. Ототобуз. Ошонун бардыгы бизге Almasında ot basıp ketken. азыр эми ушуларды астына айдай турган бир мындай механический трактор алып келишиңиз керек да, Каримова. Трактор, кичинекей мини трактор мынанын астын айдайт дагы, мына чөптөрдү мынтип айлантырып жулуп алып чыгып кетет да. Мына таптаза болот асты. ошондой техникалар бар да. Ошондой техникалар бар азыр. Мынанын астында жүрөт, немесин мындай киргизип коет бияка комбайнын. Уруп кете берет. Нарактан нарагын уруп кете берет. Мына жыгачка немеке көчөткө келип такалат дагы, оякка тийбейт көчөткө. Берагын алып туруп анан ошол жерден пык этирип чыгып, одон нарагын алып кетет. Ошондо асты таптаза болуп турат, даийма.
Biz şu aslı таза olsun, kişiler yumuşarsın деген niyetli ayda bu. Айдаш керек да. Азықты мына елге берсем екен да, мына. Ооба, азыкты ошол сал нарыраак эке. Ошонун астына. Ооба. Ошонун Ушул жерге астына. сен келет да. Ооба, ошол жерге беришиңиз керек да. Өзү сууга дагы ушул жерге тартыш керек экен да. Алысыраак. Астан ичкен жакшы. Жок, азыр эми мындай келет да. Азыр биз мынау кандай десем, мынау о Азамат айткандай мына багы азыкты оозуна эмес койнуна салып атабыз да. Ошол түбүнөн бери жака жылдырыш керек да арыкты. Арыкты жылдырып туруп ошондо чач тамырлар ичиш керек да сууду. А биз түбүнөн коюп койгонбуз. Дары, пары белер да. Дарысындагы, суусундагы ошол чач тамырлар иче турган болсо тез жетимдүү болот да. Мына тайгын шалпая кылып берсең дагы канча иче албайт. Берагын кичине эле нымдасаң ошодон алат да. Вот ошону түшүнүш керек. Мауга сен тамыр кылып экен да. Мунун учу канча болсо ошончо. Рахмати эми да ошондой деди да. Ооба. Мына акем турат го, ошо жерге салыш керек да. Арыкты да ошол жерге кылыш керек да. Анан кийин багы түбүнөн эмнеси жакшы, азыр мындай бортовой копательдер бар. Мындай бортто да. Биягынан чыгып турган трактор беракта жүрө берет, оор трактор. Бизге ошондой бар. Сонун айдап кетет да мынягын. Ооба. Бар. Ошону иштетишиңиз керек дагы. Дарыны ошол жактан берсеңиз, эки бетинен. Ошол жактан салып коесуз дарыны. Акырын эри бардыгына жете берет да. Жер семиткич ушунун бардыгын күч бере турган ошол жер азыктарды жерди багып үйрөнүш керек экен да. Биз болсо жерден ала беребиз, бербейбиз да. Ошо жерди багыш керек. Жерге канчалык вложение кылсаңыздар, ошончолук пайда алып келет. Анан кийин мына ушул дарактарды мүмкүн болушунча органика кылып, ошого аракет кылыш керек да. Мына силерде возможность көп экен бул жерде. Ошону пайдаланып туруп, мына шыйпаңдарды көрдүк, бош жатат. Ошол жерлерге мына айылдан чыккан көңдү топтоп, айылдан чыккан органический мына жалбырак, мына чөп, пөп, ажырык бардыгын чиритип берсеңер жей берет. Алып келип эле кайра дарактын түбүнө бересиздер. Мынадан чыккан шак, мындайлар бар го? Мындай немелер. Ошолорду багына бир измельчитель бар го? Ошого апарып салсаңыздар багы майда кылып берет да. Суулап туруп эле баягы мен айткан дарыларды чачып, биялигин, триходермин, байкалды чачып туруп эле үстүнө пленка жапкыла ямага. Ошол жерде чирит. Сразу чыгарып туруп чөл жанга бергиле 100 эсе күчтүү кылып берет. Тагына сала бересиздер, бул бере берет, буга дагы бере бересиздер. Уже бир жылда действие берет да аны эмес, а? Ооба, ол сразу берет. Ошо салган малыңан уже наватта эрип, ошонун астына чач тамырларга кире берет ошол нерсе. Ошон бир көрүп коелук, ошо сливаны. Мындай өтсөгөн болот. Мындай аралаш сен машинада сен мындай айдап баркыдыр. Нар жылганда эле өтөбүз. Үгөтүшү жогон аркы. Кумардык, а? Жок. Аякты кумурук бар. Көрүп турула биз ол видео көрсөтүп, яка азыр чип. Сен чоң мында көрсөт, анда чыга келет. Ол ошо кара элдин тагын кылайык. Ошо карай.